Достор, саламбыз. Кара суу айылындабыз. Балдар ойной турган аянтча ол жерде курулуп атты. Могу жерди бул жакта байкебиз өзүнүн менчик жеринен ушунча жерди берип атыптыр да. Бул жакта төрага депутаттар менен чогуу жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди карап, көйгөйлөр менен таанышып жүрөт элек. Анан бул жерде дагы келип мынакей бул байке. Курчалып калган айыл уже проблема да. Байке, сиз өзүңүздү тааныштырып бир эки сөз айтып койбойсузбу? Ушу жер берип аткан турбайсызбы мынакей элге? Ушундай жакшы иштер жайылталы деп видео тартып калам да мен дагычы. Өзүңүздү тааныштырып, анан ушул жер боюнча бир аз айтып койсоңуз. Мен Кудайбергенов Урмат. Ушул Кара суу айылынын тургуну болобуз. Анан айылда ушу жаш балдардын ойнойт турган жолдон челчеңирээк, коопсуз ойнойт турган бизге мындай стадиондо коебузбу, кичинекей жаш балдардын ойнойт турган аянтчасы деп коебузбу, койго муктаж экен айыл. Анан ушул өзүм жеримен чекесинен бердим элге, жаш балдарга. Азыр жаш балдар ойносо биздин келечегибиз жаш балдар да. Ооба. Келечегибиз жаш балдар болгону менен анан ушул жерди бердик. Кудай кааласа эл үчүн. Өзүңүздүн жеке менчик жерден да бул, Ооба. Жакшы. Мына достор, могу территория ушу байкеге таанып экен, анан могу чекесинен жолдун боюнан Бак болчу да, багымды алып таштадым. бакты да алып. Ушундай бак болчу да. Бак тал болчу, алып таштадым аларды. Алла ыраазы болсун, жакшы. Ден соолуктуу болсун, ишиңизге ийгилик. Адамдар көп боло берсин мынакей достор. Бүгүн ушу айылдык кеңештин депутаттары жергиликтүү деңгээлде ошо көйгөйлөр менен таанышып, ошентип жүрөт элек. 17-декабрь 2024-жыл. Бир аз эки сөз айтып койбойсузбу? Акеге Алла ыраазы болсун, мондай жумушту көп адамдар кабыл албайт. Жеке менчигинен 1 метрди бере албайт да. Бул 8 сот жерин берип, ушундай балдардын жакшы ойношуна, көңүлүн көтөрүшүнө, жакшы ушундай шарттар түзгөнгө салым кошкон. Бул Кара суу айылынын тургуну, бул акебизге Алла ыраазы болсун. Үй бүлөсүндө тынчтык болсун, эчтекеден кем болбосун. Мындай акелер көп болсун. Ар бир айылда ушундай чыгаан акелер чыга берсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Бул жакта жумуш иштери жүрүп аткан экен. Бул жактан дагы барып тартып коеюн. Достор. Жакшы иштер жайылталы деп айтып калам го. Ушундай адамдар көп боло берсин. Өзүнүн жеке менчик жеринен алма өрүктөрүн алып, атайын берип, балдар ойной турган аянтча салынып аткан экен. Бул ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен келип, балдарга шарт түзүп атат. Кара суу айылындагы жакшы иш менен коомчулукка маалымат катары чыгарып коюлду атат. Жумуш иштери жүрүп атат. Ийгилик болсун.